буга чейинки айтып бергенчи планда. Алдыдагы парламенттик шайлоого бир айдан ашыгыраак гана убакыт калды. Бүгүнкү күндө добуш берүүчү тилкелерде шайлоочулардын тизмелери илинип, даярдык кызуу жүрүүдө. Ал арада жарандык коомдун өкүлдөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери шайлоодон кийинки тынчтыкты сактоо жана чыр-чатактарды алдын алуу үчүн окутуулардан өткөрүлдү. Бул проект өзү Европа биримдигинин жардамы менен болуп жатат жана ынтымактуу жашоо проекттин алкагында болуп жатат. Ошондой эле биздин өнөктөштөрүбүз менен өнүктүрүү саясат институту, ошол эле International Alert'тун тренерлери менен чогуу биз ушу тренингди алып барып атабыз. Бул тренингдин натыйжасында жергиликтүү өз алдынча башкармалыгы жана жарандык коом бул тынчтыкты сактоо демилгелерин алып чыгыш керек да. Ошону колдоо максатында биз ушу жерге Талас областына келип жатабыз. Мындан тышкары ынтымактуу жашоо долбоорунун алкагында укук тартибин жана мыйзамдуулукту сактоо, региондор жана улуттар аралык же башка араздашууларга алып келген социалдык чыр-чатактардын алдын алуу боюнча көндөмдөрдү жакшыртуу маселелери каралып талкууга алынды. Тренингден кийин катышуучулар чыр-чатактарды алдын алуу жана жергиликтүү деңгээлде тынчтыкты орнотууну өнүктүрүү боюнча пландарды иштеп чыгышып, аны ишке ашыруу үчүн чакан гранттарды ала алышат. Тренингтин негизинде бул жерде жогоруда айтылып кетти, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдөрү, айыл өкмөттүк кызматкерлери жана айылдык кеңештин депутаттары катышып отурат, укук коргоо органдарда өкүлдөр дагы. Жыйынтыгында айыл өкмөтүнүн укук бузууларды алдын алуу жана чыр-чатактарды башкаруу жумуш планы иштелип чыгыш керек да. Ошол жумушчу план түзүлүш керек. Жумуштуу пландан бир иш-чараны турмушка ашыруу боюнча грант компонент бар, ошол грант берилет. Айыл өкмөттөрүнө грант берилет. Өзүнчө анан өкмөттүк эмес уюмдарга өзүнчө грант берилет. Ошо гранттык табыштамаларды күтөбүз биз окуулардан кийин. Негизги максат ошол жерде иштеп чыгуу, планды иштеп чыгуу жана пландагы бир иш-чараны турмушка ашыруу боюнча грант берилет. Парламенттик шайлоого аз убакыт калганына байланыштуу ынтымактуу жашоо долбоору 7 дубанды кыдырып чыр-чатактын алдын алуу боюнча тренингтерди өтүп жатышат. 3 күнгө созулган бул окутууга мектеп директорлору, укук коргоо органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери катышууда. Ошо шайлоо астында шайлоолор жакындап келатат. Ошо шайлоолор боюнча азыр окутуулар болуп атат. Ошо ынтымактуу жашоо деген ошо тренинг өтүп атабыз азыр бул жерден. Эми көп нерсени үйрөндүк десек жаңылышпаймын. Биз кара бура айыл өкмөтүнөн келип атабыз бул жака. Ошо шайлоолор таза, чын, ондай тынч өткөн дейбиз да. Анан ортодо жанагындай чыр-чатактарды ошо болбостугун каалайбыз да. Ошо эл арасында ошону айтып коелук дейбиз да. Ошо шайлоолор тынч өтсүн. Элдер ушундай туура эмес нерселерге азгырылып кетпесин. Бул долбоордун максаты жигердүү жаштарды, жарандык коомду жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык чыр-чатактардын алдын алууда, укук тартибин сактоо жаатында колдоо болуп саналат. Катышуучулар эң негизгиси ошо Гулира Нурболотова, Кайнар Ормонов, Бакай Ата району. барып жүргөн